Тогуз өлкө, 9 шаар, бир фестиваль. Ураны менен чыккан 4-ай аралык Түрк дүйнөсү даректүү фильмдер фестивалынын көрсөтүү аземи бүгүн Кыргыз-Түрк Манас университетинде өткөрүлдү. Иш-чаранын негизинде фестивалда алдыңкы орундарга ээ болгон режиссерлорго сыйлыктар ыйгарылды. Ататалган фестивалда Түркия, Македония, Азербайджан, Кыргызстан, Босния жана Герцеговина, Түндүк Кипр, Казакстан, Өзбекстан, Венгрия мамлекеттеринин тасмалары атсалышты. Түрк дүйнөсү документалдык фильмдер фестивалынын башкы максаты Чыгыш Түркстандан Европага чейин жайгашкан түрк элинин баалуулуктарын тасмага тартып элге жайылтуу. Иш-чарага Кыргызстан жана Түркия мамлекетинин көрүнүктүү ишмерлери катышты. Фестивалдын коногу Садык Шернияз фестивалдын башкы максатында айтылгандай эле түрк маданиятын кино аркылуу жайылтуу абдан маанилүү экендигин баса белгиледи. Өз маданиятыбызды, өз руханий инсандарыбызды баалай алганда гана биз мамлекет болобуз, биз улут болобуз, биз тектеш, дилдеш элдерден болобуз. А эгер ошондой биримдикте болгон тектеш элдерге эч ким эч нерсе айта албайт. Ал биримдикте болгон эл, ынтымакта болгон эл таасирлүү болот, күчтүү болот. Биринчилик баканыбыз тартип этсин Айдана Топчубаева үчүн. Биринчи орунду Аяна тасмасы менен кыргызстандык Айдана Топчубаева, экинчи орунду түркиялык Акылтожор Батберектин артынан тасмасы менен алса, ал эми азербайжандык Айдан Нежефов баштан өткөн тарых тасмасы менен 3-чү орунга ээ болду. Бул фильм менин дипломдук ишим. Аяна аттуу тасма. Бул жакта 9 жаштагы кыздын кыялы жана анын ишке ашырууга болгон аракеттери жөнүндө баяндалат. Ал жакта бергим келген эң негизги нерсе бул ар бир адам кыялданышы керек. Бул эч качан жынысына, же кыз, же эркек болгонуна, же коомдогу ар кандай стереотиптерге карабай, ал кыялына жетиш керек. Ага үй бүлө ар дайым колдоо көрсөтүш керек деген месседжди бергим келген. Evet, Türk Dünyası 4. Belgesel Film Festivali öğrenci kategorisi birincisi. Ayana, Aydana Topçubayeva. Evet, alkışlar. Ayana. Белгилей кетсек, аталган фестивалга 150дөн ашык тасма катышкан. Жеңүүчүлөр 5-октябрь күнү Стамбулда аныкталып, ТРТ Аваз каналында жарыяланган. Айгүл Абласанова, Тимур Абдымажинов, Кыргыз-Түрк Манас университети.